азыркы маалда малдын саны 1000ге жетип калды бүгүнкү күндө. Биздин статус бул жарым уяң ак коюн өстүрүү болуп саналат. Анан бул жарым уяң ак кой бүгүнкү күндө жоголуп кетүү коркунучуна келип калган экен. Анан азыркы биздин максат ушу жарым уяң ак коюн көбөйтүп, анан элге жайылтуу максатында иш алып барып атабыз да. Анан биякта мына силер көрүп тургандар, бияк 2 жашар кой, андан сырткары 10 айлык козулар да. Анан эмеле да айтып өттүк, 5 чабанда бөлүнүп багылат. Ар бир чабанда, биякта ар бир чабанга 200дөн бөлүп бергенбиз. Биякта азыр 200 баш кой кармалат биякта. Кара кой кошулуп багылбайт, ошо бүгүнкү күндө ак койлорду, жарым уяң ак коюн өстүрөбүз. Мунун өстүргөн себеби мунун жүнү иштеткенге, жүнү өтүмдүүлүгү мындай берки кара койго караганда жүнү кымбатыраак балынат. Анан этке жакшы да, бул кара койлорго караганда этке жакшы бул койлор. Анан болгону кичине туут малында кичине көйгөй жаралат. Бул кичине жанагы жылаңач козу туйт да, анан бир жума жакшы карап коюш керек, ошондо эле тыгып кетет. Ошо туутунан кичине. Ак кой тынч меронос. Бул жарым уяң ак кою бул берки койго салыштырмалуу тынч келет да, анан жайылганда тынч жайылат. Өтө мындай басанак болбойт бул кой. Бул сайыз маалында бул Тянь-Шань асыл тукум чарбасынын койдун саны 50 миңге жеткен чоң чарба болгон экен да. Ленин орденин алган бул чоң чарба. Андан кийин союз тарагандан кийин койлор дагы элге таралып, орто жолдо революция да болуп, анан ушул чарбанын койлору көбү элге өтүп кеткен да. Анан ошондо дагы ошо чарбаны жоюубей колго алып кармап калышкан экен. Анан бүгүнкү күндө ошо кайра колго алып ушул койду санын көбөйтөбүз деген жакшы пландарыбыз бар да. Буюрса мамлекет тараптан жаңыдан көңүл бурулуп баштады. Мамлекет тараптан колдоолор болсо, бул асыл тукум чарбаларын буюрса колго алып өнүктүрөбүз деген жакшы оюбуз бар да. Бул эми ак койдун жүнүнөн жанагы улуттук жана баш кийимдер, кездемелер, бул ак койдун жүнү иштеткенге көп мүмкүнчүлүк болот экен да. Берки койлорго караганда. Ыңгайлуу кара кой, анан бир кылчык кой, кылчык жүнгө караганда. Жайыт маселесинен бул аябай эле мал көбөйбөдү. Эми сандан сапатка өтүш керек болуп атат да. Ошондо мисалы үчүн жанагы сүт багытында уйларды алып келебизби, асыл тукум жылкыларды алып келебизби? Анан сандан сапатка өтсөк, анан ошо жайытты туура пайдалансак, анан малдын санын көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт го дейм да. Азыркы маалда кой анан казан куйган айылында жылкысы багылат. Бул жылкынын санын дагы көбөйтөбүз деген пландар бар. Анан алыдагы план эми бул сүт багытындагы торпоктордон алып келип багып көрсөкпү деген оюбуз болуп атат да. Чарбанын малын багамын. Мына арас жоюлбай калып жумуш орундары болуп атат. 5 семья иштеп атат азыр. Анан туут убагында дагы кошумча кишилерди алат. Алар да жумуш орду менен камсыз болот. Жакшы эле болду. Мына эми буюрса ушинтип эле кичинекейден чогулта берсе эле көбөйөт экен, бат эле мына көбөйүп калды. Биз кой өлтүрбөйбүз, породасын жоготпойбуз. Келишимге кол коебуз ошондой. Бир дагы неме кара кой кошпойбуз, бүт ак кой болот. Стандарт деп булар неме бизди келип неметип турат. Жоопкерчилик чоң. Жоопкерчилик чоң. Бул Кошкордон жалпы эле тубар койдон жаз күз кан алып турабыз, бруцеллез оорусуна каршы. 6 ай сайын прививка кылып турабыз ар кандай жугуч доорлорго. Котур оорусуна кукка салабыз. Болгону оорубайт, койлорду ушу көзөмөлдөп болот биздин көзөмөлүбүздө. Такай көзөмөлдөп турабыз да. Ушул асыл тукум койлорду. Булардын эми веси жакшы.
70-80 килограммга чейин барат. Берки койдон артыкчылыгы эми берки кара боз койдон артыкчылыгы эт багытында да жакшы эти жакшы болот. Даамдуу да болот. Жакшы болот булардын эти. Булар эми жанагы чума деп коет, карапка. Ошолордон үзбөй көзөмөлдө вакцинация кылып турабыз. 6 айда бир. Булардын эми уругун текшерип турабыз. Тянь-Шань жарым уяң жүндүү койлор булар. Кыргызстан боюнча ошо биздин Госплем заводдон чыккан. Мунун артыкчылыгы бул Тянь-Шань жарым уяң жүндүү эт анан жүн багытында болуп эсептелинет. Биринчи эт багытында, анан жүн. Жүнүн качествосу болсо 58 микронго чейин жетет. Узундугу 10 сантиметрге чейин барат. Мунун артыкчылыгы ошо биздин тоолуу аймакка шартталып чыгарылган порода. Көбүнчөсү тойтtu көп эме кылбайт. Талаада жайыт менен чыккан малдарда өздөрү. Анан негизгиси ошо эт багытында эметилген. Биздин зоотехниктин эмеси бул куудурабыз. Кочкорлорду убагында уругун алып, анализдеп, анан кошулат. Андан кийинкиси эле биздики ошол жайытты туура пайдалануу убагында кошумча тойттарды берип турабыз. Эми азыр биздики эме эле чөп менен эле чектелип калат. Жем берилбей калды. Жем бербейбиз да. Жарым уяң жүндү деген бул мына бул уяң жүндүдөн айырмаланып, бул кичине эмерээк болот да, грубыйраак болот. Уяң жүндүлөр болсо ал тонкийрээк эмеси ичке болот да. Бул жарым уяң жүндү эмеден уяң жүндүдөн айырмаланып кичине кыл аралаш узунураак болот да, анан грубыйраак болот да. Ошонун кайсысын иштеткенге ылайыктуу? Эми бул эт багытында да, эт анан жүн багытында. Уяң жүндү болсо жүн анан эт багытында. Буларды ошо негизгиси эт багытында деп, булардын салмагы ошо рекордтордуку убагында 89, 113 килограммга чейин барганда, 115 болгон рекорд. Кочкордукучу, койдук, ириктердики ошо 115 килограммга чейин барган. Азыркылардыкы 80-90дон бул живой вес да, тирүү салмагы 80-90го барат. Койлордуку да барат 60-70 тирүү салмактары. Муну кыргыз койлорго пайдасы бул, мунун жүнү дагы кыргыз койдуку жүнү тиги эме иштетүүгө берилбейт да. Бул мунун жүнү башты тиги уяң жүндүдөн кийинки эле жүндөрү жакшы болот да. Жүндөрүн дагы эме кылсак болот да. Уяң жүндүү менен бул жарым уяң жүндүдөн канча килограмм беришет жүн? Жок, булар тиги жүндү булардыкы эмеси бир койдон 5 килограммга чейин, 5-6 килограммга чейин алсак болот да. Булардыкы жүнү эмеси веси көп эле берет. Мунун только качествосу гана тиги уяң жүндүдөн айырмаланып, бул кичине эмерээк да, грубыйраак да. Чабандар 5-6 чабан кой багат, ошону менин балдарым багат. Эң жаш кезимде мен дагы ушул койго аракет кылдым. Азыр Кудайга шүгүр 1000 чукул кой болуп калды. Ушул ак койго өтөлү деген ой болуп атат. Жылдан жылга оңолуп келет. Сакталып калганы жакшы. Сакталып калса башка чарбаларга өссө деген тилек бар. Мамлекетибиз өсүп өнүүнүн үстүндө болуп атпайбы? Анан азыр ушул кой чарбасында өстүрсө, жалпы эле мал чарбасын өстүрсө деген тилегибиз бар. Бир гана кой менен чектелбес. Бир эле кой менен чектелбей, жалпы эле малды мамлекет бир көз карашка, жакшы көз караштарга алса деген тилек бар да.